Бизде быйыл Талас областында көп деген. Саламатсызбы Айбек байке? Жакшы жакшы. Жылкы жигиттер. Неме болуп кетиптир? Ал деле биз менен аралашып эле жүргөн бала да. Аны деле мүнөзү мындай өтө эме эмес. А вдруг сатып берсечи? Сатпайт го дейм. Может сатып берсечи? Сатылбаш керек. Жоки, саламатсыңарбы? Кош келиңер. Саламатчылык, кош келдик. Көптөн бери мындай кенен маек кылайын деп жүргөм да. Убакыт бүгүн келди окшойт. Орозо кармап атасыңар да. Буйрса. Орозоңар кабыл болсун. Рахмат сеники да. Кененирээк өзүңөрдү тааныштырып атасыңар. Мен Талас областынын Талас районунун Каразы айылынын Орозбаев Жолдошбек Сүйүнбаевич 1986-жылкы Каразы айылына туулуп өскөм. Көкбөрүгө аралашканым 2002-ден баштап эле аралашып жатам, Кудай буйрса. Көптөгөн кызматтар кылып атабыз, Кудайдын келишинче. Кыргыз болгондон кийин баары эле мындай тоодо мал сал менен өскөндөн кийин баардыгыбыз эле ат менен чоңоюп, агаларыбызды көрүп, улакка барып, ошентип кызыгуулар артып кеткен. Кудайга шүгүр, акырындык менен келип атабыз ушинтип. Жакшы. Командага кайсы жылы кошулгансыңар? Мен командага 2004 Таласта Спартакия өткөн, республика боюнча. Ошондо биздин Талас районунан Биримдик деген команда чыккан, бир команда. Ошондо ошол жерге кошулуп чапкам. Эң алгачкы команда ошондо 2004-жылы Биримдик командасы. Биримдик командасы Спартакияда чапканбыз. Ал Таластагы эле болгон оюнда? Республика боюнча болгон да. Республика боюнча. Командаларым баары. Андан кийин кайсы команда? Ал жерден эмне болду эле? Ошол жерден чаап утуп калганбыз, бирок анда жерден сылап эле чыгып. Бирок элдин көзүнө ошондо көрүндүңүз да? Анда деле көрүнгөн жокпуз, андан кийин көрүнүп баштадык кичине. Анан 2007-лерден Алкан ата деген команда болгон. Бир эле сезон келип, ошол командага келип чапкам. Анан кийин эле ошондон келип кеткенден кийин эле Ынтымак командасы Жолдош Чаткал жетектеп жүрчү экөөбүз. Ошол командада чаап жүрдүм 2010го чейин. Анан 2010дон 13кө чейин Сколдун Тавлан командасына чаптык. 2013дөн кайсыга чейин? 10дон 13кө чейин. 10дон 13кө чейин 3 жыл чаптыңыз. Анан кийин 14 Ноорустан баштап өбүздүн мекенибиз Талас Ынтымак командасына кызмат кылып баштадык. Ошондон бери Ынтымактасыздар. Кудайга шүгүр, ошондон бери Ынтымак командасына келип атабыз. Мен 2018-жылы Көкбөрүгө алгач ирет мен өзүм аралашып баштаганымда, ошол жылы келгенде сиз жок болчуңуз. Кырсыктап калган болуш керек сиз. Мен 17 травма алып, тутман. Ошондо 17-18 чапкан жокмун да мен. 18-жылы Алкан ата деген команда алып чыккам кайра. Алкан ата чыккан, ошондо тойчубектер ошондо чыккан, Ошондо Өмүрбектерди ошондо алып келген. Өмүрбек, ооба. Өзүңөр тренер болуп же жетектеп алып келдиңер беле? Мен тренер болчумун. Алкановдун небереси Илгиз деген бала бар. Ошол жетектеп чыккан да команданы. Биринчи жолу ошондо түйшүк тартып, команда сүйрөп келгенсиңерби? Ошондо команда жетектеп аттын баарын чогултуп, балдарды чогултуп ошондо команданын түйшүгүн ошондо көргөнбүз да. Ага чейин оюнчу эле болуп. Ага чейин оюнчу болуп келебиз, кетебиз. Көп түйшүктү билбей эле келип кетип жүргөнсүңөр да. Команданын түйшүк көп экенин ошондо билдик да биз команда жетектеп келгенде. Анан ошондон кийин эле баягы тренерлик кызматты сизге сунуштап калышты окшойт. Ошондон кийин эле тренерлик команданын тренер болуп, Ынтымак командасына да тренер болуп жүрдүм. Ошондон кийин Кудайга шүгүр энди. Анча-мынча жетишкендиктер болуп атат. Кудайга шүгүр болуп келатат. Ошо 2018-жылы эсимде да баягы Жолдошбек Орозбаев Жоки дешип силердин атыңар көп аталган. Бирок баягы командада жок элеңер да. Анан ким болду экен деп мен жаңы аралашып атканымдан эч кимди деле таанычу эмесмин да ал убакта. Анан көчмөндөр оюнда болот деп 2018-жылы улуттук курамды түзүп атканда силердин атыңарды көп аташканда, Бүйөрмандар тараптан, баягы уюштуруу тараптар. Анан кийин ошондо бир келип кеткениңерди көргөм. Алгач ирет 2018-жылы көчмөндөр келип кеткен. 2018 сборго мен келгем, 10 күндүк сборго келип. Анда бутум жакшы аягелек болчу. Келип сбордо жүргөндөн кийин кайра бутум ооруп калгандан кийин келбей калгам, отказ берип салгам да оюнга. Силердин ордуңарга ошондо Төлөбеков Эрлан кирген. Кудайга шүгүр. Мен деле көп деле Жолдошбек десең тааныбайт, бирок айылда деле Жоки десең тааныйт да. Жоки дегенде тааныйт.
ынтымак командасына кирип мындай жетишкендигиңерди айтып бергилечи. Биз ынтымак командасы Кудайга шүгүр 2014 баштап ийгиликтин үстүндө эле келатабыз буюрса. 2014-төн 2017-ге чейин Талас байкелер жетектеди. Талас байке ынтымак командасын чогултуп кетти да. Менден бир себеби Талас байке менен азыр Рома жүрбөйбү. Ошол экөө менети күч да. Тазабеков Ислам байке бар. Ошол үчөө тренер болуп, ошол Талас командасынын ынтымакты түптөп балдарын чогултканга салымы өтө чоң да ушулардынчы. Ошол силер келгенде 2013 ошол 3 агабыз баягы чогуу жүрүп, чогуу жетектеп, команданы чогуу алып жүргөн экен да. Балдардын баары ар кайсы жакта болчу да. Мен мисалы Кабыланды болчу. Айдын байке, Алтынбек байкелердин баары алар Суу Самыр командасында болчу. Максат байке болчу, ал Асылбаш деген командада болчу. Ошолордун баардык балдарды чогултуп келип, ынтымактын составын курашып, чогултуп коелу ушинтип Талас командасынан бир жакшы команда чыгарайык дешип, ошентип чогултуп чыккан да. 2018-жылга чейин 18-жылы Талас агабыз өткөрүп берип, Жылдызбек мырзага алган. Алар 3 жыл жетектеп жүрдү. Аларда деле Кудайга шүгүр жетишкендиктер жакшы болуп жүрдү. Биздин Таласта ушундай эме болуп калган да. 3 жылдан эме болчу. Жетекчилер 3 жылга жетекчилер, президенттер 3 жыл жетектейт. Талас байке 3 жыл жетектеди. Андан Жылдызбек, анан Жумабеков Дастан байкебиз келди. Дастан байке дагы өтө жакшы жетишкендиктерди алып келип кетти. Ийгиликтердин үстүндө жүрдүк абдан эле. Андан кийин келе мынакей азыр Эрлан келатат, өздөрү да жаш болсо дагы команданы сүрөп, өзүнүн командасы менен, достору менен. Эрлан келгени тоже ийгиликтүү болуп атат окшойт. Ар бир турнирди жеңип келди азыр. Кудайга шүгүр. Эми бул команда жетектеш айтып коюш оңой, бирок команда чыгарыш кыйын экен да. Жетекчилерге эле оор да бул команда. Үйдө 4-5 баланы эле ызылдап баягы ошолорду тартипке чакыра албайсың анан. 12 баланын курсагын тойгузуп, 12 атты багып, анын жан жоокөрлөрү канча бар, ошондой эметкендер жетекчилер. 4 жетекчи менен иштешипсиңер. Эң эле жаш азыркы Эрлан мырзалар окшойт. Кандай иштешип атасыңар? Азыр Эрландар менен иштешип атабыз. Бул өздөрү 92-жылкы балдар. Өздөрү жаш болгонуна карабай, жакшы деген жетишкендиктерге алып барып атат. Быйыл Кудай буйрса биздин Талас областында 4 районго булар 4 машина сай берди да, айлык өтөр аралык оюнга. Анан бизде болуп өтпөгөндөй поколение оюн өткүзүштү 2 машина сайышып. 92-лер өткөрдү аны. 92-лер. Андан кийин жанагы жаңы кошулган айлык өтөр аралык чемпионат болуп, Рустам деген мырза той өткүзүп, башка машина эжин ушу 92 Эрландар сай беришти. Кудайга шүгүр, мындай жакшы иштешип атат. Болбогон жаңылыктарды көргөзүшүп атат өздөрү. Буйрса энди быйыл өздөрү былтыр 3 болуп иштешкен. Быйыл дагы 92-лерден 3 болду. Эми буйрса жакшы жетишкендиктерге жетет деп ойлойм буларды. Буйрса жакшы күчүлөр менен иштешкен жакшы экен да. Иним буларды алып койгула, иним бул баланы мынтип койгула деп кое эле жатасыңар да силер өзү. Кудайга шүгүр жакшы эле. Өздөрү эле алышып атат аттарды, жакшы аттарды. Энди азыр вышкада болгондон кийин команда жетектеш оор да. Жоопкерчилик чоң да буларда дагы. Жакшы иш алып барышып атат. Айрым адамдар ушул жетекчилер келген кезде айтышты эле, кандай болот эми иштешип кете алабы деп. Бирок жакшы баягы жакшы результат көрсөтүп атат, иштешип атат. Иштерине ийгилик каалайм. Будай буйрса жакшы, өздөрү жаш болсо да айтып атпайбы ошо. Чоң жоопкерчиликти мойнундарына алып барышып атат, жакшы буйрса. 3-4 жетекчи менен иштешипсиңер. Өзгөчө баягы кайсы жетекчинин тартиби, тарбиясы андай эсте каларлык болду? Энди үчөө төрдөө тең эле Кудайга шүгүр. Жаман жетекчилер келген жок, бизге баардыгы жакшы жетекчилер болуп келатыр. Айтып атпаймынбы, ошо Талас байке келип туруп баарын чогултуп берип кетти. Тартипке салып, баягы чогултуп кетти. Ошо Талас байкеден кийин эле уже команда нукка түшүп калды да. Жыл сайын Таласта райондор аралык оюн өтөт, айлык өтөр аралык оюн өтөт. Ошо Талас областынын командасынан бир команда чыгарыш үчүн, ошо балдар тандаш үчүн атайын бизде жыл сайын ошол райондор аралык өтөт. Райондор оюндарга мыяктан Бишкекте ар кайсы жактан барып оюнчулар көрүп атпайбы? Кызык өтөт. Ооба, мен өзүм деле барып катышып калдым. Баягы былтыр да баргам, быйыл да бардым. Мен айлык өтөр оюндарына негизи барган эмесмин. Баягы райондук оюндардын жыйынтыгына 2 жылдан бери барып жүрөм. Башка областтарга салыштырмалуу
кишинин саны көп. Чындыгында Бишкектен таластык тургундар өздөрү барып атайын оюнду көрүп кетишет экен. Ушунчалык көрөрмандарыңар көп экен. Райондук оюндарга ушунчалык көрөрманыңар көп. Анан негизи жакшы. Баягы Талас эле буну менен эмнени айткым келет? Көкбөрүгө кызыгуусу аябай жогору экен. Кудайга шүгүр азыр бизде Таласта жаш балдар да өсүп атат. Биз ал эми Талас эле эмес, Талас команда ынтымагы деле мисалы көрөрмандар, Жете областын көрөрмандары бар да. Ооба. Алар да барып көрөт, мисалы көргөндөр. Көрөрман мисалы командалар Кыргызстанда деле азыр өсүп кетпеди оюнчу. Кайсы чыккан команда деле таң калыштуу кылат да, күтүлбөгөн нерселерди күтүп эме кылып атпайбы. Мисалы Тедактан Намыс азыр эмне деген команда болуп атат былтыр. Күтпөгөн нерселер, жаңылыктарды кылып чыгышты го. Мурас бар, мисалы ушундай жакшы командалардан. Сары Өзөн менен достук койдун, алар постоянно күчтүү командалар. Канча жылдан бери. Тарыхы бар командалар. Ынтымак, мисалы достук, Сары Өзөн үчөө канча жылдан бери келатканда. Мен ошол 3 кишини билем, баягы кайсы бир оюнда үчөө сүрөткө бизде тартып койгулачы деп, анан биз канча жылдан бери команда жетектеп бири-бирибизге дос да болдук. Азыр дос болдук. Бир убакытта бири-бирибизди баягы атаандаш болуп команда жетектеп кыйын учурлар өткөн, талаш тартыш менен деп айтып бергенде, Талас байке, Рамиз Жунусалиев, достук командасынын жетекчиси Мыкын байке, ошол 3 кишини эсимде бир сүрөткө тартканымды айтып калышкан. Анан айтсаңар, ынтымак командасы 2013 бери келатса, достук командасычы кайсы жылдан бери келатат? Достук деле ошо 2013-2014 бери келатыр го дейм булар деле. 14 бери. Сары Өзөн энди мурунку эле да канча жылдан бери мисалы чүйдөн ошо бир команда чыгат, Суу самыр болуп жүрдү булар. Биримдиги аюу болуп жүрүштү. Бирок ошо чүйдөн эле балдар основной көбүнчө балдар чаап жүрүштү да. Улан арт эле өзү көргөн болбосо, командада жетекчилер көбүнчө эле бир болуп жүрүштү да. Булар ынтымактан биринчи чыккан го дейм командалар. Ошо лидер болуп жүргөн командалардан ошол убакыттан бери ойноп келаткан кимдер бар? Лидер болуп жүргөн командалардан Ынтымактан силер эле калдыңар окшойт. Ынтымактан мен калдым. Калганы жашарып кетти. Чүйдө Сары Өзөндө Асакеев калды окшойт. Рустам бар. Кимдер бар? Көп эле балдар кетип калды биз чаап жүргөндөрдөн. Белек Мукаев бар. Ал кетип калды уже канча жылдан бери. Ал деле тренер болуп кетти. Достук командасынан Ильяс байке бар болуш керек. Ильяс бар болчу, Кыяс бар болчу. Ошол убакта эле Кыяс да бар болчу. Калган бүттүгү уже жаш. Андан кийинкилер жаш балдар болуп кетпеди азыр көп эле. Анда көбүнчө мындай 82-жылкы байкелер көп болчу да, биз чаап жүргөндөчү. Силер жаш болуп алар болду. Жаш болуп 82-жылкы байкелер көп. Демелерде ошондой көп болчу да, 82-лер. Кийин жаштар айтат го, биз келип чаап жүргөндө Жоки байке, Кыяс байкелер бар болчу деп. Буйруса. Азыр Манас бар. Кыргызстанда номер 1 оюнчу да. Кайсы тренерлердин оюн жүргүзгөнү күчтүүрөөк?